çan çıgar. Organ çandı görgende enne kengin can çıgar. Atandın görünme organ çandı karasa. Assalamu alaikum urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен сиздерди тааныштыра кетейин. Төлөнбай Токтосунович Жолдошов мырза, жазуучу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын консультанты. Куш келипсиз биздин студиябызга. Төлөн мырза момундай 5 томдон турган Кара сөз түрүндөгү Манас эпосунан Сагынбайдын варианты боюнча алып туруп анан роман жазган да. Төлөн мырза, алгачкы суроом, алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, каяктын кулунусуз, кандай окудуңуз, анан Манаска кантип келдиңиз деп анан кийин баштайлы. Чоң рахмат. Сиздин сөзлөрүңүз үчүн саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен өзүмдү абам айткандай бир аз тааныштыра кетейин. Ойлоп жатсаңар керек, бу кайдан чыга калган Манасчы деп. Мен өзүм кесибим боюнча адабиятчы эмесмин. Мен кесибим юрист. Мен 1989 жылы Москва шаарындагы Ломоносов атындагы университеттин юридика факультетин аяктап келгенмин. Кийин дээрлик 7 жыл бою 96 жылга чейин прокуратура органдарында тергөөчү прокурордун жардамчысы болуп иштегем. Кийин болсо мына мугалимдикти кесипти аркалап, юридика факультеттеринде сабак берип, жеке адвокат болуп иштеп, 2005 жылдан бери Жогорку Кеңеште иштеп жатамын. Ал жерде мен депутаттын консультанты болдум. Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басарынын советниги кеңешчиси болуп иштедим. Кийин Жалал Абадта губернатордун жардамчысы болуп иштеп, мына 2015 жылдан бери кайрадан Жогорку Кеңеште депутаттын консультанты болуп иштеп жатамын. Бул эми өзүм жөнүндө кыскача маалымат. Мына абам айткандай, мен кантип бул китеп жазууга келип калдым. Муну айтаткан болсом, демек мен өзүм бул эми чыгармачылыкты мындай деңгээлде болбосо да мурда 2000 жылы баштаган элем. Мен өзүм кыргыз тилинде юриспруденция боюнча китептердин авторумун. Мен мына биз өзүңөр көрүп жатасыңар, биз эгемендүүлүккө жеткенибизге 30 жыл болсо дагы ушул кезге чейин бизде кыргыз тилиндеги окуу китептери, окуу адабияты өтө аз. Өзгөчө бул мүчүлүштүк мына биздин техника жаатындагы, медицина жаатындагы китептерди ушундай укук жаатында дагы кыргыз тилинде китептер чанда эле кезигет. Саналуу эле. Ошого мен мына өзүм билгенде, мен мына юриспруденция боюнча, кылмыш жаза укугу боюнча, граждандык, жарандык укук деп, эл аралык укук деп ушулар боюнча жаздым. Мен билгенде ушундай жазганда бир 5-6 эле автор бар, кыргызча жазган. Калгандарын баары эле орус тилде жазат, же таптакыр эле жазбайт. Себеби бул өзүңөр түшүнөсүңөр, эми жазганда ар кимге эми материалдык стимул болуш керек. Эми бизде материалдык стимул юриспруденция боюнча анча жок. Мурда эми бүт вуздарда мына бизде 200дөн ашык вуз түзүлгөн болсо 90 жылдары. Азыркы учурда бир 50 эле вуз калды. 53 тагыраак айтсак 53 вуз калды жогорку окуу жай. Ошондагы азыр юридика факультеттеринде бар болгон 4 эле жогорку окуу жайында юридика факультети бар экен. Эми ал 4-дөн ашып кетсе, бир 50ден алса, бир 200 китеп гана сатылат. Кийин калган жактарга раритет тобу кылып сатсаң, бир 1000ден ашпаган китеп сатат экенсиң. Мындай темпте 1000 китепти сатсаң бир 400 бар, 500 миң сом акчага сатасың, анын жарымынан көбү чыгымдарына кетип башка болуп, ашып кетсе бир 200 миң сом акча калат, андагы айлап жылдап жүрүп алимент катары алып, ал да берекеси кетип калат. Ошонун себептен бу бизде мына жазуучуларга, эмес, окумуштууларга кызыгуу жок да, мындайча айтканда. Себеби китеп сатканда ошондой окуу куралдарын окуучулар, алармандар жок. Өтө аз. Биз эми Казакстан эмеспиз, Россия эмеспиз. Ал жерде бир китеп чыгарса, окуу китепте 100 миң, 200 миң болуп чыгат. Мисалы үчүн бизде билим берүү министрлиги, анан юстиция министрлиги деле бар да, алар деле кызыктар да.
алардын ар бир юристтин колунда ошондой кыргыз тилиндеги жазылган китептердин болушуна кызыктар да. Анан булар министрликтолордо тендерлерди өткөзүп китептерди сатып алып китепканаларын толуктап атпайбы? Бул жактан алып карасак, мен ушунча мына 20 жылдан бери юриспруденция боюнча китептерди жазып жүрдүм. Бул шынын айтсам мамлекет тарабынан эч кандай колдоону деле башканы көргөн жокмун. Өзүм жазып, өзүм экспертизадан өткөзүп, өзүм чыгарып, өзүм китепти сатып, өзүмүн тиричилигимди өзүм эле өткөзүп. Мында эч кандай эле пайда болбойт. Негизги менин максатым, мен өзүм юридический факультеттерде мына мугалим болуп иштегенде электик балдарды көргөнмүн да. Эми кыргыз курган балдар аракет кылат, окуйын дейт. Көп нерсеге түшүнбөйт. Түшүнбөйт, орусча китеп, жалган орусча китеп. Аны жакшы окуган менен түшүнбөйт. Ага лекция учурунда мен эми кыргыз группаны алып иштегенде кыргызча түшүндүрүп бергенге аракет кыласың, жантылашып ушундай көздөрүн бажыратып жазып алышат. Эми лекция деген лекция, анын үчүн бул китеп дагы болуш керек да алдында. Төлө мырза, ошол жанагы адилет тармагындагы китептерди жазганда сиз негизинен орус тилиндеги китептерди котордуңузбу же ошолордун негизинде жазылдыбы же кандай жазылды бул? Мен китептерди демек негизи эми биздин китептерибиз дагы китеп эмес, биздин юридический системабыз, укуктук системабыз, түркүмүз мурдакыдай эле союз мезгилинде калып калган үчүн Россия, Казакстан, бүт мына Прибалтика өлкөлөрүнүн башкаларынын баардыгы бүт бирдей. Кайсы кодекс алсаңыз оп-окшош. Кээ бир жерлеринде эле өзгөртүүлөр болбосо санкциялар. Мына курамы деп коюп, состав ала бүт баардыгы бир. Ошон үчүн эми биздин окумуштуулар мурда бүт баардык китептерди чыгарган бул Россиянын, Москвадагы, ушу Ленинграддагы окумуштуулар болгон. Ошо китептерди мен сиз айткандай негиз кылып алып туруп, ошону карап, анан биздин мыйзамдарда бар өзгөчөлүк бар да. Ошого адаптация кылып, ошону бир мына баардык ошол окуу жайын бүткөндөр кандидат жазганда же мына дипломный ишти курсовой жазганда бир 20-30 китепти алып туруп, карап туруп жазасың го, ошонун баарын өзүң ойлоп чыгарбайсың да. Кудум ошондой болуп, мен дагы ошо өзүм жазатылган китеп боюнча жазылган бүт китептерди алып туруп, аларды гана эмес, мына падышалык Россия мезгилинде дагы күчтүү юристтер болгон ошолордун чыгармаларын алып, чет элдик авторлордун китептерин, монографияларын алып туруп, ошолордун эң жакшысын алып туруп, жазганга аракет кылдым, жазып аттым. Себеби мен эгерде сөзмө сөз эле баягы орустардын китебин которуп алсам, бул плагиат деп коет. Уурулук дейт. Ушун уголовный кодексте жаза каралган. Камалып кетесиң анда. Бул акча төлөгөндө чыкат. Өзү негизи мына юриспруденция тармагын алып карай турган болсок, байыркы мезгилдерде эле тетиги Рим, байыркы Грециянын убагында деле баягы адилеттикке умтулуу боюнча атайын кодекстер болгон да жаза. Ошондой эле Чыңгыз хандын жанагы жазасында ошол 5 укук, адамдын 5 укугу, 5 укук бузууларга карата атайын өзүнүн жанагы жаса деген китебинде жазылгандыгы тууралуу айтылат да. Анан изилдеген окумуштуулар айтат, ошол Чыңгыз хандын убагындагы тетиги Рим укук таануу убагынан берки нерселер көп деле өзгөргөн жок дейт да. Ушуга кандай карайсыз? Туура айтасыз. Бул себеби системаны өзгөртүш кыйын. Бул мына 1917 жылы Улуу Октябрь революциясы болгондо большевиктер бийликке келип, алар деле мына биз бардык нерсени талкалайбыз, андан кийин баарын жаңыдан курабыз деп, жана интернационал гимнинде айтылгандай, мы все разрушим до основания, а затем новый мир построим свой деп айтышкан, бирок алар дагы таптакыр новый мир кыла алган эмес жаңы. Себеби булар падыша мезгилинен бери мамлекет болгон калыптанып калган системаны бузуш кыйын. Анан кийин муну бузуштун кажети эле жок да. Бул эл үчүн, жер үчүн иштеп аткан адамдар үчүн түшүнүктүү болгон нерсени бузган эмне керек? Мисалы үчүн айтайык, бир үй болсо, ага бирөө эле жашап аткан болсо, анан кийин алар сатып кетеби же алар бирөө кууп чыккандан башка бирөө келтирип, ал сөзсүз эле үйдү бузганга ага кажет жок да. Ал жакшынай үй болсо, бардык шарттары болсо, аны бузуп эмне кылат? Балким өзүнү жаккандай болуп, мебелин алмаштырышы мүмкүн же башка планировка кылып коюшу мүмкүн. Бузушканга кажет жок. Кудум ошондой эле азыр мына СССР мезгилинде системабыз биздин
калыптанып калган. Биз мына юристтер, мына бизден улуу мундагы юристтер, прокурор, соттор системага үйрөнүп калгандыктан анын эң жакшы жактары көп да. Бул жерде негизинен биз өзгөрткөнүбүз жанагы идеологический составляющий деп коебуз. Идеология деле бул юриспруденцияда аз эле бизде. Ушу сайыс мезгилиндеги закондорду карасаңыз, азыркын деле карасаңыз, бирдей эле, анда эч кандай андай эле чоң айырмачылык жок. Мына эми прибалттар айтып аткан прибалттар өздөрүнүн мыйзамдуулугун өзгөрттү. Бирок алар эми как бы демонстративный кылып, жана 18-жылга чейин, алардын 40-жылга чейин алардын өздөрүнүн мыйзамдуулугу болгон. Ошолорду эле алып келип туруп эле иштешип атат. Эми Төрө Мурса, эми юриспруденциядан тиги Манаска өтөлү. Манаска өтсөк эми себеби мындай да, мына сиз юрист катары ошол байыркы мезгилдерден берки адам укугун бузуу, адам укугун коргоо, анан ошол бузгандарды жазалоо сыяктуу 18 китептин анын ичинде окуу китептеринин авторумун деп атпайсызбы? Анан мына Манасты изилдеп, Сагынбай Орозбаковдо аябай керемет саптар бар. Анан ушул Манас эпосундагы укук маселелерине көңүл бурдуңузбу өзүңүздүн чыгармаңызда, ошого токтолуп кетсеңиз? Албетте. Бул эми чынын айтсам мен мына юриспруденция боюнча китептерди жазгандан кийин бул Манаска өзү чындыгында мен кокусунан эле келип калдым. Себеби бул жерде мен адегенде бул Манас боюнча киносценарий жазган элем. Карасам бул чет мамлекеттерде Чыңгыз хан жөнүндө китептер жазып, кинолор чыгып атат, Батый жөнүндө, башкалар жөнүндө. Бизде мына бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн Манас бабабыз жөнүндө эч кандай кино жок. Ошого мен андан мурда бир 7-8 киносценарий дагы жазган элем. Бирок тилекке каршы акча болбогондуктан тарта албай жүрөм. Андан кийин мен ошол себептен Манас бабабыз жөнүндө киносценарий жазып туруп, аны мен Кыргыз фильм киностудиясына алып бардым. Аларга мен айттым, мен ушу киносценарий жаздым 2 сааттык. Буга биздин өкмөттөн $2 миллион акча суратып, тартканга ошого келдим десем, алар карап туруп айтышты, жок деди. Биз деди Курманжан датка тасмасын деди. Биз $2 миллион тарттык. Бирок ал жерде бар болгону 100ге жетпеген массовка мындай персонаждар, катышуучулар болуп деди. Эми деди, Манас биздин улуттук символубуз болгон үчүн буга кеминде деди, 100 эмес, кеминде деди, буга биз 2-3 миң кишини катыштырышыбыз керек деди. Аларга кийимин тартыш, эскиче кийимдерди, аттарды мингириш керек, ошол кездеги үйлөрдү курушубуз, ошого деди, кеминде деди бир $50-60 миллион акча кетет. Биз муну тартпайбыз деди. Анан кайра өкмөткө барсам, андай токтоп тургула, мына акча болсо беребиз дедилер. Ошо боюнча бул иш алдыга жылбай туруп калды. Эсинизде болсо керек, бир мезгилде баягы Кытай Эл Республикасынын кинематографисттери менен сүйлөшүп, анан ушул Манасты тартабыз деген маселе көтөрүлгөн да. Анан ошол убакта бул тетиги 2005-жылдары да, анан 2003-жылдары даже. Анан биздин КТРКнын баягы жетекчисине ошол кытайлык делегация келип, анан обсуждать этип, атайын комиссия түзүлүп, анан сценарий жазыла баштаган. Ошондо Бексултан Жакиев агай менен Жаныш Кулманбетов агай ошол сценарийге катышууга баягы группага киришип, анан экөө тең жазган да. Анан эле бул фильм тартылат, мына дегенден кийин токтоп калды. Көрсө Кытай тараптын немелери, адамдары ошол кинону тарткандын, алар өздөрүнүн эсебинен тартабыз деген, бирок Ысык көлдөн бир канча гектар жерди бересиңер деген экен да. Анан ошо менен бул жер берилбейт да, чынында мамлекеттин баягы бузулгус нерсеси болгондон кийин аны кантип берип коебуз деп, анан ошо менен тартылбай калган да. Анан дагы менин маалыматым боюнча Кытайлар Адыл Жуматурду деген Манас изилдөөчү профессор бар Пекинде. Анан ошол жигит Манастын бала чагын жазып, өзүнчө сценарий кылып, анан бүгүнкү күндө Кытайлар тартып атат. Ушу Манастын бала чагын төрөлүшү, анан чоңоюшу, ушулар тартылып атат да. Бизде дагы 2005-жылдан кийин баягы
Аскар Акаев кетип калганда, качып кеткенден кийин Бакиев келип, анан ошо фильм тартабыз деп Топчубек Аксакал, Топчубек Тургуналиевич Демилге көтөрүп, атайын эсеп ачып, ошол эсепке да акчаларды чогултуп баштаганбыз да. Анан ошол боюнча алдагы баягы шарт туура келбей калып, баягы орусча ивоз иныне там дегендей баягы жылбай калды да. Өзү фильм тартуу маселеси боюнча тетиги 47-жылдары өткөн кылымдын баягы 42-жылдары Жомарт Бөкөнбаевдагы фильм тартам деп, анан Ысык көлгө барып, ошо Москвадан атайын кинематографисттер келип, анан ошо натураны тарта турган жерлерди кыдырып жүрүп, машина авария болуп, анан Жомарт Аксакал өлүп калгандан кийин бул чоң иш тартылбай калганда, кийин Мели Субыкеев деген белгилүү чоң режиссер, бул Манас ааламы деп, Вселенная Манаса деп фильм тарткан. Бул негизинде Манасчы жөнүндө фильм. Анан ушу Мелис Байке дагы тартам дегенде, бул жана Гумилев Лев Николаевич менен барып сүйлөшкөн экен. Анан ал киши айтыптыр, сен Манасты кино тартам десең, бул өтө опурталдуу нерсе. Сен мына Алтайда Белый шаман деген бар, ошол шамандын батасын алгын деген экен да. Анан ал киши дагы барып, ошол шаман менен жолугуп, анан кийин жанагы Вселенная Манасы деген киносун тарткан. Андан тышкары Манаска байланыштуу бизде Болот Шамшиевич, Шамшиев агайыбыз, Болот Төлөнүбүч. Бул Манасчы деп Саякбай Каралаевдин Манас айтуу ыкмасы, ошонун Саякбайдын турмушу, анын жанагы бүркүтчүлүгү, мүнүшкөрлүгү, ушулар боюнча фильм тарткан 63-жылы. Ал фильмде але биздин фондубузда бар. Анан Турузбекова Лия дагы ошо Манасчы жөнүндө дагы Саякбайды эле тарткан да. Бирок андан нары жылып, мына Кытайлар тарткан Чыңгызхан 36 сериялуу фильм ушунчалык жакшы тартылган, реалдуу тартылган. Анан ошол жердеги көп уруулар кыргыздын уруулары экендиги биз бүгүн көрүп атабыз да. Анан бул жагынан алганда чыны менен фильм тартууга көптөгөн каражаттар кетери анык. Анан сценарийиңиз ошо боюнча тигил эмеде жатат да, Кинофонддун, кыргыз фильмдин фондунда калды да, эми буйруса балким бир мезгил келер, өйдө жактагы ошол Манас дүйнөсү, Манас ааламы өзү уруксат берип тарткыла дегенде, балким сиздин сценарийиңиз дагы баягы ишке жарашы мүмкүн да. Эми жанагы кайра эле юриспруденция менен Манаста ушунчалык көп жаза түрлөрү бар да. Баягы колго түшкөн шпиондорду жазалаган түрлөрү бар. Баягы көзүн дүрттөө дейт. Бул эмне деген жаза, же болбосо куйкасын тилүү. Ошондой эле Гүлчоронун далысын тилип кечирин алып салып туз менен кыл сепкен сыяктуу көптөгөн тырмагын жулуу, манжасын сындыруу деген сыяктуу, жонунан кайыштыруу деген сыяктуу жаза түрлөрү бар да. Эми ушуларды сиз өзүңүздүн романыңызга киргиздиңизби, юрист катары же алар мындай калдыбы? Бул боюнча сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул кирдиби жокпу деп. Себеби мына өзүңүз билесиз, биздин абабыз Ашым Жакыпбеков мезгилинде 1995-жылы Теңир Манас романын жазган. Ал аябай жакшы укмуштуу жазылган. Ошол себептен ал мезгилинде Токтогул атында мамлекет сыйлыгы ыйгарылган. Тилекке каршы Аусага чейин жетпей качып болуп кеткен. Бул китеп аябай сонун жазылгандыгы бүт баардыгы тарабынан моюнга алынган. Бирок анда сиз айткандай көпчүлүк окуялар, көпчүлүк мына биздин жаштарга, биздин башка замандаштарыбызга, башка элдердин өкүлдөрүнө үлгү сабак болуп аткан нерселер көмүскөдө калып кеткен. Себеби абабыз балким жаңы мындай багыт болгон үчүнбү, же өзү китепте жазгандай башка жумуштар менен алек болгон үчүнбү, бул
9 томдон турган Сагынбай Оразбактын вариантын бул абаз бир китеп кылып бир эле том кылып туруп негизги окуяларды да 400 барактык китеп кылып чыгарып берген. Эми 400 баракта муну физически нереально баардык окуяны камтыган ошого көпчүлүк окуялар көмүскөдө калып кеткен. Мен ошого мына китепти башка китепти эмес, мына киносценарийди сизге айтканда кыргыз фильмге алып барганда акча жок деп токтоп калганда ошол жерде иштеген биздин залкар мекендешибиз Талип Ибраимов агай ошол кезде 2016-жылы кыргыз фильмде башкы редактор болуп иштейт эле. Ошо киши сценарийни окуп туруп айтты: балам деди, бул сен чымының бар экен, эми жакшы аракетти баштапсың, эми акча болот деп күтүп отурбастан сен ушу мүмкүнчүлүгүң болсо Манасты деди кара сөздөрүндө кылып роман кылып салбайсың деп ошо киши мага кеңеш берди. Мен чынын айтсам муну жазам деген оюм жок эле. Мен эми мурда 10 жашыман баштап эле ыр жазып, кийин анча мынча аңгемелер жазып, чимелеп коюп жүргөнмүн. Анан 10-жылы бир орусча кылып 2 роман жазганмын. Калп айтпайын, жазып жүргөнмүн. Таптак бул биринчи эмгегимди айта албайм. Ошо жазып, бирок мындай чоң чыгармага жазганга менин алым жетеби, жокпу деп мен чочуладым. Десем, абам айтты, коркпогун деди. Ушунча жазган сага эми Кудай да кубат берсе керек. Жаза бер деген, анан кийин кандай жазсам баарын жазып балам деди. Бизди деди ата бабаларыбыз деди. Кагаз жок, ручка жок, эч нерсе жок, мына мээсине сиңирип деди. 500 сап ырды деди. Кылымдардан кылымдарга айтып келди деди. Ана сен кантип эле деп ушу калемди алып алып кагазга жазып, ушу алдыңда даяр нерсени дейт. Жаза албайсың. Сен аларга окшоп, мына ашыга окшоп жаттабайсың го деди. Жаз бардык. Бирөөсү да калбасын. Бүт балдарга, окуучуларга, биздин окурмандардын бардыгына деди, биздин улуттук сыймыгыбызды ачып көрсөт деди. Ошондуктан мен алып туруп мына китепти толук ойдо мына Сагынбай Оразбактын вариантын алдым. Эң жакшы вариант болгон Саякбай башкаларын окусам, бул эң жакшы вариант Сагынбайдык экен. Буну өзүм окуп чыгып көзүм жетти. Анын үстүнө бул жерде мына өзүңүз билесиз, Алык Осмоновдун бир чоң жакшы айтылган сөзү бар. Ошо мага аябай катуу таасир тийгизди. Сагынбайды окуп, Саякбайды окукканда дейт, Алык абабыз айткан экен. Сагынбайдын вариантын окуп болуп анан кийин Саякбайдыкын окуй турган болсоң, көп кабаттуу үйдүн дейт, 3-4 кабатынан 1 кабатына эле түшүп келгендей болуп калат экенсиң. Сагынбайдык ушундай бийик, жогорку деңгээлде жазылган экен деп айткан сөзүн окуган элем да. Анан ошого ишенбей мен Сагынбайды окусам, чындыгында эле эми Саякбай бабамды мен рухун мындай жамандагым келбейт, башкаганы төмөн чапкым келбейт. Бирок чындыкты моюнга алыш керек. Сагынбайдыкы көркөмдүк жагынан бирок мезгилинде убагында баягы 1925-жылы 95 жыл мурда да, ошо 94 жыл мурда Ташкент шаарында Кирабкомдун жетекчиси Ташкентте отурганда, анан ошондо тиги Ибраим Абдрахманов менен Сагынбай Оразбаков Манасты уже 4 жыл жазып атышканда, жазып почти бүтөйүн деп калган. Анан ошо отчетко барышкан экен да. Анан 2-3 күн кабыл албай ала шаарды көрсөткүлө деп Хусейин Карасаев агай студент экен. Ошол жигитти кошуп берип, анан 3 күндөн кийин анан кабыл алган экен. Эми жумуш көп, мамлекет жагы түзүлүп аткан мезгил. Анан ошондо Касым Тыныстанов аябай зекиптир да Сагынбайды. Саке, мунун сартча болуп калыптыр. Анан жууду бетини, анан музду ниетини деген саптар кетип калыптыр. Кыргызча кылбайсыңбы деп урушкан экен. Аябай Сагынбай капа болуптур да. Анан тиги эмеге барганда Орозбек Абдыкадыров үйүнө чакырып эт салып берип, эми жаштарга кичине көңүл бурбаңыз, эметпеңиз деп кичине жооткотумуш болгон экен да. Бирок келгенден кийин Ибраим Абдрахманов жазып атат. Келгенден кийин жолдо келатканда да, баратканда ушунчалык баягы эргүү менен барганбыз дейт. Ай чоңдор тээрин айтып бер десе, берин айтып берсе, кайерин айтайын деп сүйлөп барган дейт. Келатканда үндөбөй келдик дейт. Анан чоң казатты жазып атканбыз, өтө тар жаздырды дейт.
Биз Сагынбай менен Себетейди жасабыз деп пландап атканбыз дейт да. Сагынбайдын Себетейи ушунчалык керемет эле дейт. Жазылбай Бирок тилекке каршы ошол 25-жылдагы окуядан кийин Сагынбайды ошол чоң казатты чала булайып деп жаштырды дагы. Анан мен ооруп атам, билгеним ушу. Билгениңерди кылгыла деп жаздырбай койду дейт. Ошо менен Сагынбайдын өзү менен кете берди дейт да. Туура айтасыз. Ушул жагы бар. Андан кийин деле мына 52-жылдагы баягы конференция Улуттук илимдер академиясы, СССР академиясынын алкагында биздин академияда чоң конференция болгон да. Ошол жерде дагы Сагынбайды, бул Сагынбай баягы мында пан-исламисттик, пан-түркистик мотивдер өтө кеңири кирип кеткен. Бул динчил деп азыр деле айрым анасы изилдөөчүлөрүбүз Сагынбайды бул өзү молда болгондуктан баягы диний китептерди көп окугандыктан ошолдогу диний мотивдердин баарын киргизип ийген деген кине коюлуп келет. Ал тургай Саякбай Каралаевди, Саякбайда да дин маселелери бар. Бирок аны вин ичип алчы, баягы спирт ичип алчы деп ал кишини дагы баягы как атеист катары күнөөлөп келишкен. Мына сиз менен алыс барбай эле жакында эле Жусуп Мамай аксакалга эми көз өтүп кетти ал үчөөнүн деп. Жусуп Мамай аксакалга дагы азылуулар эмелер көп эле болуп атат да. Эми бул бир жагынан алганда биздин баягы окумуштуулар ошол бир нерсени таап алса эле ошонун тегерегинде ызы чуу чыгарып эле бая атың чыкпаса жер өрттө болуп атат да. Ал эми сиздин болсо мынакей могул ошол Сагынбайды окуп ошондон таасирленип анан аны ушул дагы кеңири жетсе экен деп. Мисалы үчүн Сагынбайдын 9 томун Кыргызстанда 3,5 миллион кыргыз болсо ошонун 1,5 миллион окуду дегенге дагы мен ишене албайм да. Тираж деле астан 1% окушу мүмкүн. Ошондой эле жанагы 10-жылы 8,5 килограмм 8 кило 700 грамм болуп чыккан. Хан Теңирден тиги Сагынбайдын китеби чыккан да. Эми ал деле алып жүрүүгө да ыңгайсыз. Анысы болгону тоже 1000 эле тираж менен чыккан. Анан ушул жагынан алганда бул эки эмгегиңиз чынында окурмандарга жетсе, мунун деле тиражы 1000 эле экен. Бул деле аз да. Биздин билим берүү министрлиги, маданият министрлиги ушул заказ берип, ушуну кайрадан дагы бир чыгартып, биздин Кыргызстанда 2,5 миңдей китепкана бар. 2,5 миңдей мектеп бар. Мектептеринде китепкана бар. Анан ошолорго алса жакшы болот эле. Илгери Союздун убагында баягы Кыргыз Мамбас мектеп басмасы деген басмалар бар эле. Булар атайын комиссиядан өткөндөн кийин ошол китептерди мамлекеттин эсебинен басып, анан авторго дагы гонорар берчү да. Тилекке каршы бүгүн андай жок. Ар кимибиз өзүбүз баягы арабабызды өзүбүз тартып, эптеп тыйын таап, же спонсор таап, китептерибизди чыгарып, анан ошону да сата албай жүрбөйбүзбү. Эми айтсаңыз, бул негизги бул 5 томго жанагы Манастын 9 томдун ичинен канчасын окуяларын батырдыңыз? Өзүңүздүн көз карашыңызда. Бул боюнча сиз жакшы айттыңыз. Жана эскертип атпайсыз, Сагынбай Ташкентке барганда эскиче сөздөр көп калыптыр, эскичелерди жазып салыпсың дегенде Сагынбай абабыз капа болуп деп атпайсызбы? Мен карасам чындыгында эле Сагынбайдын китебинде Саякбайда деле жана эскиче сөздөр архаизм деп коет го филологияда. Архаизмдер көп экен. Бирок мен мындай изилдеп көрсөм, ал архаизмдер жана бул Манасен баары эпос болгон үчүн, эл түрүндө болгон үчүн сөз ыргагына карап кетет эмеспи? Ушундай мун Манас эмнеси менен бизге баалуу болуп жатат. Бул биринчиден өзүбүздүн тарыхыбыздын энциклопедиясы болсо, экинчиден ал биздин бүт баардык руханий жактан өсүп калыптануубуздун этаптарын көрсөтсө, үчүнчүдөн бул жөн эле как мына көркөм адабияттын туу чокусу катары бааланып атат. Себеби ушундай сонун кылып туруп, уйкаштык менен бир жерден экинчи жерге ушундай чоң окуяларды көркөм берип атат. Айтып кетиштин өзү эле чоң керемет. Бул жана жамакчылар отуруп алып бизде төкмө акындар айтып ошондо кудум ошондой экен. Карасам ал сөздөрдү мен башка сөз менен
ажырауымды алмаштырып коюшу мүмкүн да. Мен эми бул кара сөз, менден андай ишенсе кетпейт, менден бул уйкаштык болсун деп эч ким талап кылган жок. Бирок андай кылганга менин дитим барбады. Мен чыдабадым, мен айттым, бул дедим, мен китепти жазып атсам, бул мен өзүм чыгармачылыгым болбосо, бул элибиздин байлыгы болсо, ана мен кантип ушунча кылымдардан бери келаткан ушундай сонун уйкаштыкты, ушундай сонун салыштырма образдар кантип буза алам? Мен киммин дедим дагы, мүмкүнчүлүк болушунча китебимди ошо сөздөрдү, архаизм болобу же бизге түшүнүктүү сөздөр болобу, ошону сактаганга, оригиналында мында түп нускасында кандай айтылган болсо, кудун ошондой сактаганга аракет кылдым. Муну биздин балдар билсин. Аны эмне архаизм болсо түбүнө сноска кылып, жартында мен сөздүк жазып, сөз чыгартып, ошого түшүндүрмөсүн берип койдум. Мына жамбы мисалы үчүн алтындан куюлган уюртук ошол деп, кийин башка сөздөр бардыгы мен түшүндүрмөсүн берип койдум. И бул китебимди Манас эпосунун түпкү нускасын, түпкү оюн, түпкү сөздөрүн мүмкүн болушунча сактаганга аракет кылдым. Мен түшүнөм, эми китептин форматага туура келбейт. Эгерде мен баардыгын жазсам, биринчиден китебиме батпай кетет. Экинчиден муну айтышат, бул жазуучу китеп жазбай эле китепти көчүрүп алыптыр да, бул Манас деп көчүрүп алыптыр деген сөз кетет. Ошон үчүн мен аны түшүндүм. Бирок мүмкүнчүлүк болушунча мен ушуларды сактаганга аракет кылдым. Сактап, сиз айткандай, жанагы жазасындагы ким күнөө иш кылса жазылаш, кимди макташ керек, кандай макташкан, үйлөрүн кандай курган, той аштарын кандай кылган, бүт бар мына азыр курултай деп атабыз. Ошондо эл кантип кеңеш кылган, кандай тартипте өткөн, ошонун баары мен ийне жибине чейин жазганга, сактаганга аракет кылдым. Яна калган жарымды эми роман деген эми романда мунун өзүнүн жанрдык өзгөчөлүгү бар. Анда бир гана окуяны гана сүрөттөөсө, анда жаратылыш сүрөттөшүң керек. Адамдар, каармандардын тышкы келбетин, кийимдерин, алар эмне жөнүндө ойлогонун, психологиясын ачышың керек. Себеби ал жерде түшүнүксүз болуп калат. Жөн эле патрат эле жазып кете берсең, окугандар өзгөчө, мына биздин жаш окуучулар, жаш балдарыбыз айтышат да, бул эмне себептен мындай кылды деп туруп, жакшы түшүнбөй калат. Мунун мааниси, романдын мааниси, ар кандай чыгарманын мааниси эмнеде? Ал тарбиялык мүнөзү болуш керек. Тарбиялаш керек балдарды. Мындай таасир бериш керек. Да. Ошон үчүн сиз айткандай, мен муну жөндөн жөн жаздырып китеп чыгарган дитим барбадабы. Мен болбосо муну өзүм тергөөчү болуп иштеген үчүн биз тергөөнү жүргүзгөндө таблица түзүп алат элек. Мына бул жерде шектүү кылмышкер мынандай кылды, мынандай деди, күбө мындай деди, жабырланыш мындай, таблица түзүп, ар бир сөзүн жазып туруп, анын жанына барагында жазып коет элек. Кудум ошондой болуп, мен бул эпос кичине чаржайт болгон үчүн мен адашып кетпейин. Бир каарманды сөзүн экинчи каарманга жабыштырып коюп, же болбосо бир окуяны башка бирөөгө жабыштырып өткөзүп берип, манашчылардан шерменде болуп сөз укпайын дедим. Себеби манашчылар алар жатка билет да мунун баарын. Ошон үчүн мен таблица түзүп алып, Манас мынандай деди, Семетей мындай деп, баарын бөлүп жазып, ошого карап туруп, бир окуя бүткөндө мына окуя бүттү, экинчи башталды, ошон бөлүп жиликтеп туруп, китепти 2-3 жолу окуп чыккандан кийин эпос. Ошондон кийин анан мээме сиңди. Анан кийин менде бул китепти кантип жазыш планы түзүлүп, андан кийин ишим жеңил кетти. Мына мен мисалы үчүн биринчи томду дээрлик 3 жыл жазган болсом, 2 томду анан мен дагы 1 жыл жазган болсом, 4-5 томду мен жарым жылдын ичинде жазып салдым. Мага мынча айтканда жеңил болуп калды, калыпсыз калган. Ошон үчүн баары ошентип дагы мен өзүм ишенбестен китепти бүтүргөндөн кийин дароо Кыргыз билим берүү академиясы бар, билим берүү министрлигинин алдында. Ошолорго алып барып экспертизадан өткөздүм. Ал жерде мына доктор Советбек Байгазиев деген алар толугу боюнан экспертизадан өткөзүп, бул 5 китептен Кыргыз адабият программасынын мектептердин окуу программасында кошумча окуу китеп куралы катары киргизилди бул. Буларды эми ошого
башкы максатым балдар болгон үчүн бул балдар 6-класстан 11-класска чейин манас окуп кеткен. Ошолор түшүнсүн мен жалпак мындай айтканда тетик тилде жазганга аракетим жөнөкөй кылып жазып, мына 6-класстын баласы 11-12 жаштагы болот, кыйналбасын деп анчалык көп татаал сөздөр колдонбостон жеңил желпи кылып жазып, булар үчүн атайын даярдап чыктым. Толугу бойдон бул жерде жанагы мына 1-томдон баштап 5-томго чейин бул жерде мифологиялык катмар көбүрөөк экен. Бул Манасты алып карасаңыз, окумуштуулар бул азыр келебиз. Эми Төлө мырза жанагы архаизм сөздөрдү атпайсызбы? Бул Сагынбайда өтө эле көп да. Да, көп. Анын үстүнө Сагынбайда Кытай сөздөрү бар. Чиндердин тилиндеги, калмактардын тилиндеги бар. Тибеттин тилиндеги сөздөр бар да. Бар. Анан ушулардын баарын архаизм дей бергенде дагы болбойт да. Бул Сагынбайдын ошол сөз ааламы, сөз дайрасы ушунчалык кенен болгон. Ошол сөздөрдү Сагынбай баягы ордуна койгон, орду менен колдоно билгендигин биз айтышыбыз керек да. Мына Сагынбайдын улуулугу, Сагынбайдын залкарлыгы мына ушунда десек болот да. Мен Кытай жергесинде болгондо бир аксакалдар менен 97 жаштагы бир Аккамбек деген манасчы аксакал менен сүйлөшүп калдым. Ошол киши айтат да, биздин аталарыбыз Сагынбайды көргөн экен дейт. Анан мындай болуп калды. Ал киши айтып калды, мен Сагынбайдын семетейинен айтып берейин деди да. Анан мен ой деп чоочуп кеттим. Ой, аксакал, Сагынбайдан семетей калган эмес да десем, ал киши айтты. Токтоп тур иним. Силерде калган эмес. Бизде Сагынбай ошол үркүндө келгенде айткан семетейинен биздин аталарыбыз жазып алган экен. Ошондон жаттагандарымдан айтып берейин деди. Анан мен таң калып калдым. Чыны менен эле ошондой экен деп. Анан ошол аксакал айтып берди. Сагынбайды биздин аталарыбыз айтчу эле дейт. Кээ бир жерде баягы айтып атып анан кийин калмакча айтып келет эле дейт. Кытайча кошуп жиберет, көп сөздөрдү кошот дейт. Алар баягы Кытай жергесинде жашаганда билет да кайсы сөз кимдин тилинде экендигин. Туура. Анан ушул жагынан алганда дагы Сагынбайдын баягы көп кырдуу талант экендиги айтылат да. Эми кайрадан сиздин баягы романыңызга келе турган болсок, мифология деп айтып калбадыңызбы? Анан мифологиялык көптөгөн сюжеттерди баягы киргизген жокмун деп атасыз да. Анан бирок мен изилдөөлөрүм боюнча Сагынбайдагы бир эле мифологиялык эмени айтып берейин сизге. Жанагы жасалма сыйкыр менен жасалган аскерлер жөнүндө окуя айтылат да. Анан ушул окуяны мен Кытайда Сиан шаарында 3 жолу болдум. Анан Сиан шаары бул Манас атанын убагында же Тан империясынын убагында Кытайдын борбор калаасы болгон. Чанган деген шаар болгон да. Анан ошол жерде бүгүнкү күндө дүйнөнүн 8-чи керемети атап жүрүшөт. Терракот аскерлер. Жанагы чоподон жасалган аскерлер. Эми ушуну Сагынбай укмуш кылып айткан да. Биз бүгүн терракот аскерди мен өз көзүм менен 3 жолу барып көрдүм, мен билем да. Анан Сагынбайдын айтканы менен аябай төп келип атат. Эми мындай карасаңыз, терракот аскерди 1974-жылы бир Кытай адам уул экөө кудук казып атып бир баш таап алат да. Баягы ичи көңдөй чоподон адамдын башын таап алат дагы айыл өкмөтүнө көтөрүп барат. Анан ал Пекинге чейин жетет. Анан Пекинден атайын экспедиция келип баягы жерди каза баштайт. Анан 79-жылы алар музей ачат ошол жерге. Ал жерден 266 адамдын тулкусун баягы казып алат да. Анан булар дүйнөнүн 8-чи керемети деп музей ачат. Эми мен баягы белгилей турган нерсе. Сагынбай Орозбаков 1930-жылы дүйнөдөн өткөн. Демек, а киши бул терракот аскерди көргөн эмес. Кытайда болгон, бирок көргөн эмес. Саякбай Каралаев бул киши дагы үркүндө үркүп барган, берки эмеде болгон, Какшаалда. Бирок бул киши 1971-жылы өлгөн. Саякбай аксакалдагы аны көрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок эле. Жүсүп Мамай аксакал Кытайда жашагандыктан ал киши көрдү дейли. Эми ушул 3 вариантта тең Жүсүп Мамайда да, Сагынбайда да, Саякбайда дагы бул терракот
армияны сүрөттөйт. Эми сүрөттөгөндө дагы укмуш сүрөттөйт. Эми бул биз мурда миф деп келгенбиз. Мифологиялык окуя катары. Бирок мунун турмушта чындыгы чыгып атат да. Ошону залкар манасчылар кантип кабыл алды дагы, кантип ошону бизге кантип жеткизгенибизди окуп атабыз, көрүп атабыз. Анан бул өтө мындай купуя керемет нерсе да. Демек мифте дагы, мифологиялык мотивтерде дагы чындык бар экендиги бул айгине болуп атат. Анан ушул жагын бир изилдеп көрдүңүзбү юрист катары деген? Изилдедим. Мына өзүңүз Манас боюнча чоң чыган адисиз, өзүңүз угуп көрүп атсаңыз керек, биздин мына аттуу баштуу эле инсандарыбыз деле өзгөчө акыркы мезгилде Манас бул жомок, бул болбогон нерсе, бул турмушта болбогон эле каарман, буну биз жөн эле жомокту мындай көтөрүп, өзүбүзгө туу кылып көтөрүп атабыз деп айткандар. Буга муну как жомок катары гана эсептегиле дагы идеологияны таптакыр башкадан алайлык, Манастын жети осуяты дебейлик деген инсандар чыгып атат. Болбогон нерсе деп. Ошого мен атайын бул эпосты жазып, изилдеп, роман кылып жазып жатканда мен как прокурор, тергөөчүмүн да, жазуучу деле тергөөчү да, бул китепти карап, өзүнүн каармандарын, образдарын ачып, алардын психологиясын ачып, жазып, ал дагы адамдын ички дүйнөсүн тергеп, иликтейт. Ошол себептен мен муну жазып жатканда карап жаттым. Бул чындап эле болгон окуябы же мындай өзүңүз айткандай жомок бу деп, буну телевидение, радиодон да сүйлөп атпайбы, бу жомок түшүнбөгүлө деген. Ошону карап көрсөм, жок, аба. Бул чыныгы болгон реалдуу нерселер. Бул Манастын биринчиден жанагы 6 айда туулганы, башкасы боюнча, бул боюнча жанагы мына эскиден калган сөз, бул Манаста дагы бар, асманда жылдыз көп, жерде кыргыз көп деп коюп атабыз го. Муну эми биз ушул кезге чейин жомок деп сайыс мезгилинде жашадык. Бизди агесте эми улуу орус элине сөз сөйгүзгүм келбейт, бирок агесте бизде идеологиябыз кандай? Кыргызстан капкараңгы болгон. Тоодо эле мал багып, мына жерге келип, жүрүшүп капкараңгы болгон. Анан эле жүргөн жапайы болгон. Жапайы болгон, номад болгон депти. Анан кийин келтирип, була орусдар парет көзүн ачып жүргөн, бүттү мындай цивилизацияга кошту деген сөздү тарихте биз тарбиялаган эле. Эми мына мен мындай карап көрсөм, андай эмес, мына акыркы эле изилдөөлөр, ошол кезде эле бул изилдөөлөр болгон. Мына жерде кыргыз көп, асманда жылдыз көп деген сөздүн нукура түбүн азыр мына биздин Манас эпосун карасаңыз эле, ошол жерде биринчи томдо жана Манастын хан шайланышында ал достор менен уучулукка барып, ошол жерде казактар болгон, достор 84 досумен барганда казак болгон, кыргыз болгон, уйгур болгон, ал жерде өзбек болгон, бүт баардык улуттар отурганда ошол жерде баардыгы атын сойгусу келбесе, андан кийин Манас баатыр өзүнүн атын союп туруп, хан шайлангандан кийин бул айылга кайтып келгенде Жакып Манастын атасы келгиле, биз өзүбүзгө кан шайлап алайлык, кандуу журт болойлук дегенде, ошондо макул болуп муну хандыкка Манас көтөргөн. Ошол жерде балдар айтышкан, биз ушу ууда жүрүп Манасты хан шайлап алдык. Айдар хандын баягы ошол жерде балдар айтканда, Айдар хан көкчөсүн уулун урушат эмеспи? Да, айнакул айткан. Бир атты эмне эметесиң? Дегенде ошондо макул деп барып көтөргөндө, ошондо казактын каны Айдар хан ошондо ичинен сызып, ыза болуп, баласын жемелеп, сен эмнеден кем калдың эле, ушу бир атыңды аяп, кандыктан калыпсың деп ошол жерде туруп айткан бир сөзүн угуп туруп, мен бул баягы мен айтып атканда асманда жылдыз көп, жерде кыргыз көп деген сөзгө тууралыгына ынанып, мындай деп айтат Айдар хан. Ой, туугандар дейт, кыргыз силер улуу элсиңер. Биз бекеринен силерди сыйлап, аш тойлордо чоң жырт силерге башты берип, бекеринен силерди
кыргыз ата дебейбиз. Биз баардыгыбыз кыргыз атанын балдары деп бекеринен айтпайбыз. Ошондуктан биз макулбуз. Манас хан болсун, бийликти бийдин кызматты биздин улушу көкшөгө бергиле деп суранган. Эми мунун научный доказательствосы катары мына азыр археологдор изилдешип атат. Канча кылым бир 200 жылдан бери бул белгилүү факт. Бүт кыргыз тилдүү элдер мына Проалтайская раса деп Алтайдан ата теги бир болуп, булар баардыгы мына түрк тилдүү деп атат. Эми кыргыз тилден түрк тил деген үчүн муну биринчи жыл деген окумуштуулар, немис окумуштуулар болгон үчүн, булар туркчалар жанында болгон үчүн булар тили түрктөрдүн окшош экен деп түрк жазышына атат. Чындыгында бул кыргыз тилдүү мына элдер деп аталыш керек. Ошону азыр антропологдор да тарыхчылар да айтышып атат. Бул кыргыздарда түркмөн, чуваш, татарлардын баардыгы буякта калып, мына корейчтерди, япондуктарды, мына индейчтердин дагы түпкү атасы 6 айлыктар деп атат. Бул изилденген, уже научный доказ изилденген факт бул. Проалтайская раса деп туруп, мун баардык ошонун атабыз бир деп. Мына биздин кыргыздар көбүнчө туура эмес сүйлөйт. Биз силер баардыгыңар бизден тарагансыңар, баардыгыңар кыргызсыңар деп туруп, мына өзгөчө мына Россияда бир өзүңүз уксаңыз керек 20 жыл мурда, 25 жыл мурда барып, мына тубалыктар ушинтип кемсинткенде ал жерде аябай нааразычылыкка чыгып кеткил. Ошого мен айтат элем, мындай деген туура эмес, бизден тарагансыңар эмес. Биз түпкү атабыз бирлешиш керек. Биз бир элден мына мурда 6 айлык кыргыздардан түпкү атабыз болуп, анан эл көбөйүп туруп таралып кеткен. Мунун чындыгы тууралуу мифология эмес, Манастын чындыгы каарман экенин далили бул бир. Анан экинчи бир тарыхый нерсе бул жерде биз мына 1995-жылы Манастын 1000 жылдыгын белгиледик. Эпостун 1000 жылдыгын деп. Эпостун себеби бул мыналарга ошо баяк маалыматтарга таянып 1000 жыл деп коюшту, бирок ошол жерде мен жөнөкөй эле бир нерсени карасам, ошол жерде жана бул Аппак кожо деген каарман бар бул жерде. Манас эпосуна билесиз. Айкожо. Да, Айкожо, Аппак кожо деп коет. Ошол кишинин мен Мухаммед пайгамбарыбыз менен чогуу болгонмун. Анан кийин ал кишиден мен кылыч алдым. Анан кийин мына мен сага кылычты берип атам деп жазган жерлер бар го. Ошону эсептеп көрсөк, Айкожонун жылын кошуп, мындай салыштырып башка кылганда карасак, бул чындап эле ошо 1000 жылга туура келип калат. Себеби Айкожо 350-ге чыккан киши деп жазылган эмес китепте. Ошо бул жагы да туура келип атат. Эми ушул жерге кичине тактоо киргизип кетели. Себеби Сагынбай Орозбаковдун манасы башталганда эле Мухаммед Мустафа саллаллаху вассалам өткөндөн кийин 475 жылдан кийин Манас жарык дүйнөгө келди деп атпайбы? Ушул жагы бар да, кичине мындай 630 жыл өлгөн болсо Мухаммед пайгамбар ошо 1000 жылга деп туурап койгон да. Бул жагы бар. Анан мына 1947 жылы Манастын 1100 жылдыгын өткөзөбүз деген токтом кабыл алынып эме кылган. Буга дагы себеп катары баягы Беренштам, Зима деген окумуштуулар Беренштамдын жетекчилиги алдында Манастын күмбөзүнүн ичин, айланасын казуу иштерин жүргүзгөн археологиялык. Анан ошол жерден 2 метр 48 сантиметр сөөк табылган, адамдын сөөгү. Табыттын ичинде. Алды менен бир аялдын сөөгү табылган, анан кийин бош табыт табылган, андан кийин аттардын, 4 аттын сөөгү табылган, андан кийин эң кийинки катмардан анан 2 метр 48 сантиметр болгон сөөк табылган. Анан бул сөөктөрдү баягы изилдеп эме кылгандан кийин бул Манастык экен деп, анан Манастын мүрзөсү, күмбөсү эмес, Могила Манаса деп туруп токто эме кылышып, протокол түзүлүп, бул академиянын архивинде бар. Ильясов деген биздин ошол убактагы академиянын эмеси кол койгон. Анан Манасты белгилейбиз деп атканда эле баягы орусча 46-жылы орусча чыккан да. Тиги
баягы Манас великодушный деп орус тилинде чыккан. Муну Тарловский, Пинковский, Липкин дегендер которгон. Липкин бала чагын которгон. Анан кийин Тарловский менен Пинковскийлер ошол чоң казат окуяларын жарыялаганда. Бул чыккандан кийин эле Москвадан чыккан болгондо дагы чоң китеп болуп, анан Советтер Союзу менен Сталин менен Мао Цзэдундун ортосунда достук мамиле болгон да. Согушта, Атабекендик согушта япондорду кубалап чыгып, тиги мурда басып алган Кытайларга чоң жардам берген. Кытайда мамлекетине ГЭСтерди куруп берген, көп ишканаларды, заводдорду Советтер Союзу куруп берген. Жакшы мамиле болгондон кийин муну окуп отурса эле чоң казатта кичинекей бир кыргыз эли барып эле анан кийин тиякты Кытайды талкалап Пекинди алып атат. Кокуйбу давай. Муну жок кылыш керек деген. Анан эч кандай 1100 жылдык белгиленбей калган. Ал андан тышкары жана 52-жылкы конференцияга ушунун баары келип түшкөн да. Ушул жагы да бар. Сөз сизде. Ушу боюнча мен дагы аябай ойлоп китеп жазып атканда эле ойлонгон элем да, бул чындыкпы же апыртмабы деп. Ошо боюнча иштеп жатканында бир кызык макаланы окудум. Ошо Манастын ушу 5-томунда Бейжиңге чоң казатта ошол жерде Манас Бейжиңдин жанындагы бир дарыя жөнүндө сүрөттөйт. Анын түбү ушундай куулуп, таш болуп, бир кум болуп турат экен. Ошол жерде кыргыздар барган эмес дейт. Ошону окумуштуулар элдеп карап көрсөбүз эле чындыгында эле баягы жери мындай шарты баягы түбү кудум ушу айтылгандай да так чыккан. Бул бир Бейжиңге жана барды же барбады. Экинчиден Бейжиңге кетип бараткандагы жанагы белгилеп өткөн, айтып өткөн, Сагынбай айтып өткөн бүт барлык жерлер ошол жакка чейинки маршрутка чейинки жаткан жерлердин атталыштарын толугу бойдон дал келет экен. Бул эми ал жерге барбаган киши, ал жерди көрбөгөн киши, ал кезде телефон жок болсо, телеграф жок болсо, сотка жок болсо, аны муну билбеген киши, барбаган киши кантип билет эле? Демек ал жерге барган. Бул бир эки, анан кийин бул жерде кытайлыктар тишалаганча бар, бирок мен ойлойм бул Манас мындай ал жерге барып башканы азыркы түшүнүктөгүдөй болуп ачык согуш менен барган эмес. Ачык согушка ошол кезде эле Манас айтат, Манас эмес, ал Манас ушул жакка барайлы дегенде Алмамбет айтат: "Эй, сен эмне деп атасың, Манас?" дейт. "Сен ал жерге мына канча аскер менен барасың?" "Мен 100 миңден 30 аскер менен, мындайча айтканда 3 миллион аскер менен барам" дегенде Алмамбет айтат: "Ай, керек болсо" дейт, "ошончо аскер Кытайдын бир шаарынан чыгат" дейт. "А мындай шаарлардан муну дейт 30 миңден ашык шаары бар Кытайда. Сен алың жетпейт" дегенде, "Андай болсо биз эптеп, сен өзүң Кытайдын жер шартын жакшы билесиң, бизди ошол жерге алып бар, буларды биз сабак берип, экинчи бизге келбей тургандай эле кылайык, биз буларды жеңип алабыз деген үмүтүбүз жок" деп туруп Манас айткан. Менин оюмча бул жанагы азыркы биз айткандай бул партизанский, как диверсионный рейдтей болгондой да. Бул жерде дагы айта кете турган нерсе бар. Биз баягы Кытай десе эле бүгүнкү чоң Кытай мамлекетин элестетебиз да. Ошол Кытай мамлекетинде дагы бүгүнкү күндө 54 этнос жашайт. 54 улут жашайт да, мындайча айтканда. Ал эми Манас атанын убагында бул Тан империясынын убагы, менин изилдөөлөрүм боюнча Тан империясынын убагында чиндер мамлекет бийлигинде турган. Чиндер. Чин династиясы. Манас атанын душмандары, жоолору бул чиндер болгон эмес. Булар кидандар болгон. Кара Кытайлар болгон да. Кара Кытайлардын жери булар ошол Тан империясынын вассалы эле болгон. Бул ошолордун бир баягы ошолорго караган бир бөлүгү болгон да. Автоном республика дегендей эле. Анан булар баягы Тан империясынын убагында аскерлери эмелери көп болгондуктан ошолорго таянуу менен Тан империясы аймактарын кеңейтип алган. Булар биздин жерге чейин басып келген. Булар муногу Чүй өрөөнүн, Андижанды баарын каратып алган да. Анан кыргыздарды Андижанда Алоке бекерден отурган жок да, ал анын жери эмес.
Ал келип баскынчылык жол менен келип кыргыздарды чилче таратып, бөлүп, баягы хандын урпактарын, жана Ороздунун 10 баласын, бирин Алтайга, бирин Кангайга, бирин Эренге, бирин Тереңге айдап атпайбы? Мына ушул нерсе болгон. Андан кийин баягы эл ушунчалык тилек кылып эңсеп, жана Манас атаны кыргыз элинин аруу тилегинен жаралган деп атпайбы? Чынында аруу тилек болгон. Аруу тилек болгон, ошон үчүн жана Манас атабызды бул жөн эле тилеп койсо эле келип калды эмес, аны тарбиялаган. Бу жерде дагы көп маселелер бар да. Анан ушул жагынан алганда мен 2013-жылы ошол Сагынбай атанын сүрөттөгөнү, Саякбайдын, Жүсүп Мамайдын сүрөттөгөндөрүнүн баарын таблица түзүп, момдай жерлерден өтүптүр, момдай суулардан өтүптүр деп, анан экспедиция кылып, ошо Бешбежинге чейин барып кыдырып келдик да, Кореяга чейин барып, жолдору немелерин. Анан сиз айткандай, мунун баардыгы ушунчалык төп келет экен да, дал келет экен. Дал келет да. Сүрөттөнүштөрү ошол Манаста кандай сүрөттөсө Сагынбай дал ошондой келип атат да. Бул бир. Экинчиден Пекин шаарында болгонумда ошол жерде аз сандуу улуттар министрлиги деген министерство бар экен. Ошонун министри Пу Йоңшон деген адам менен жолуктум. Анан ушундай максат менен келдик, ушул жака барат элек деп анан бай алдынан бир өтүп коюш керек дегенден барып жолуктук да. Анан ошондо ошо киши айтты. Сиздер эми туура таптырсыңар Бешбежинди. Силердин окумуштуулар мурда айтып жүргөн Бежиндер эмес дейт да. Манас келген Бежиндер бул дейт. Демек ал дагы Манастын тарыхта болгондугун боюнда атат да Кытай окумуштуусу. Анан мен айтып коюшум керек, Советтер Союзунун убагында деле, анда мурдагы падышалык өкмөттүн убагында, Россиянын убагында көптөгөн жазма булактардын баарын өрттөп жок кылышкан. Өрттөп жок кылган. Ал тургай мына кече эле баягы Айкөл Манас тиги Бүбү Мариямдын дастаны боюнча Бүбү Мариям эженин дастанын сынга алып эметкенде кокуй мунун баарын өрттөш керек, жоготуш керек деген адамдар чыккан да. 53 жылда ушундай болгон эмес. Мына бүгүн биздин колубузда балык оостун манасы жок. Бирок мезгилинде бул 1865-жылы Санкт-Петербургдан 4 тонн болуп чыккан экен. Бул жөнүндө маалымат бар. Бирок жок. Себеби мунун баардыгын жок кылышкан. Себеби кыргыз эли жана өзүңүз айткандай бул кой багып эле койдун артынан тоодо жүргөн караңгы жапайы эл болгон. Маданияты болгон эмес деп. Бирок ошол эле мезгилде Кудай таалам берген талант аркылуу биздин манасчылар аркылуу Манас эпосу, Манас эпопеясы биздин элибизге бүгүнкү күнгө чейин жетип отурат. Мына ушул. Эми сиздин дагы ошол эле бүгүнкү биздин замандаштарыбыз Бактыбек Максутов агай сыяктуу эле дагы бир катар Кеңеш Жусупов агайлар бар. Баягы Манасты кара сөзгө айландырып жазган. Манас боюнча дагы Казат Акматовдун Күндө айланган жылдар деген сонун романы бар. Бул мезгилинде ошол Токтогул сыйлыгына көрсөтүлөм деп жаткан мезгилде Ашым аганын көзү өтүп кеткенден кийин көрсөтүлдү да Токтогул сыйлыгына. Анан эми Ашым ага кетип атса мен дагы ага эметпек белем деп анан убагында көрсөтпөй койгон дагы мезгил өтүп кеткен. Бирок Күндө айланган жылдардагы аябай сонун эме да роман. Ушул сыяктуу баягы чыгармалар бар. Тилекке каршы мезгилдин өтүшү менен көп чыгармалар, көптөгөн баягы чыгармалар кийинки буундарга жетпей калат экен. Мен ойлойм сиздин бул эмгегиңиз Кудай буйруса биздин окуучуларга өзүңүз айтып аткан келечек буундарга жетет деп. Бул тарапта дагы иш кылыш керек. Анан мен ойлойм муну орус тилинде дагы которуш керек. Себеби орус тилдүү кыргыздар, башка орустар үчүн эмес, орус тилдүү кыргыздар көптө ушул жагына токтоло кетсеңиз. Кыргыз тили боюнча эле калса, кыргызча эле калса эч ким анча жайылбай калат. Ошон үчүн мен бул китепти Манастын өзүмдүн китебимди биринчи том толук боюнтон орус тилине которуп бүтүп, арды экинчи томун орусча которуп жатам. Биринчиден, экинчиден мен өзүм мына
Рахим Карим деген өзбек жазуучу бар. Досым ошого берип, ал Манастын биринчи томун өзбек тилине которгон. Азырдан кийин бул ишмерлигимди токтотуп койбойюн деп мен Семетей эпосу боюнча дагы биринчи том романымды бүтүп туруп, аны илим берүү академиясы аркылуу өткөзүп туруп экспертизаны аны дагы даярдап койдум. Чыгарып башмаканага. Азыр мана Семетейдин экинчи томун дагы жазып жатамын. Андан тышкары эми элге, журтка мына китептер азыр мен тилекке каршы акча каражаты жок, жетишсиз болгонунан анча чыгара албай калыпмын. Бар болгону мен пилоттун экземпляр кылып 100дөн гана чыгарган элем. Ар китептен 100дөн болуп 5-тө эле чыгыккан эле. Азыр мамлекетке, өкмөткө доомат койгонго дагы мен титим дагы барбайт. Негиз дагы көрүп атасыңар, пандемия болуп, оор сырткоолор болуп, мындай саясий ар кандай окуялар болгон үчүн эми азыр китепке эч кимдин деле азыр көңүлү жок. Азыр эптеп өз үчүн жаныбыз тирүү болсун деген. Ошон үчүн мен буга эч кандай доомат жок. Кудай буйрса эми мына азыр абал турукташып жатат. Эми ойлойм мамлекет дагы, өкмөттөгүлөр дагы буга көңүл буруп, сиз айткандай муну мектеп программасына киргендиктен муну мектептер үчүн чыгарып, заказ берип, мындай жайылтат деген үмүт бар. Бул эми баары бир ЮНЕСКОнун тизмесине кирген эпос болгондуктан муну эгерде биз өкмөт муну жайылтууга акча бөлүп жайылтпаса, ЮНЕСКОнун талабы боюнча бул тизмеден алып салынышы мүмкүн. Эгер бул немекчилерге кереги жок экен, силер муну өркүндөтпөй атасыз, Манас анда бизге дагы кереги жок деп туруп, мына Шахризап шаарын Өзбекстанда эч кандай чара көрүлбөгөн үчүн аны сактаган, аны алып жибере жазды. Акыркан ызы чууп алар акча берип токтотуп калгандай, биздин деле Манасты мындай өркүндөтпөйсүңөр деп туруп акыр аягында аларды ЮНЕСКОдон чыгарып бериши мүмкүн. Ошон үчүн аны бизге кереги жок. Ойлойм буну мамлекетте мына башчыларыбыз дагы, өкмөт башчылары эле түшүнүп жатат. Ал буйрукса эми ал келечектин иши бул болот деп ишенем. Ошого мен өкмөткө мындай дооматым да жок. Бирок эми азыркы күндө айтсак, эми эл журт мына китеп жок болгондон кийин эми жок дегенде жүзүндө болуп окуп турсун деп мен мынандай кылып өзүм роман эпос деп туруп газетти регистрация кылып, газетти азыр Кыргыз почтасы аркылуу толугу боюна ушуну таратып жатам. Азыр мына 2 номери кетип, азыр 3-чү номери чыгып жатат. Бул Кыргыз почтасында бар. Ушуну алып, мына ар бир номерде менин китебимдин 42 барагы батты. Ушуну чыгарып, элибиз эми жок дегенде ушу газет аркылуу болсо таанышсын, китептери чыкканча деп туруп, мына азыр басып жатам. Буйрса тиражы канча? Bunun tirajı kança? Nuskası? Бул 1000ден эле чыгар. Азырынча эми бул көпчүлүгү билбегени үчүн эми мен ошого муну аз-аздан кылып 1000ден кылып ар почта, райондук почталар подпискада болот да, подпискадагы болот. Муну подписканын индексин дагы алдыртканмын. Ушу мына өзгөчө мына билим берүү тармагында иштегенде районолор, ушу мектептин директорлору көңүл бурса жакшы болот эле. Ушуну мен бардык райондорго жөнөткөм, райондук почталардан сүйлөштүрүп, ушуну алып, баасы көп эле кымбат эмес, 20 сомдон почта берип жатат. Ушуну алып туруп, муну өзүңөргө подписка кылып жазылып, ушу подписка кылып алып чогултуп деңиз. Да, балдарга окутсаңар, эми бул менин негизги максатым, эми бул балдарыбыз окусун, Канекейдей кыздарыбыз мыкты болсун, Манастай баатыр болсун, Бакайдай даанышман болсун деген ниетте эле жазылган китеп бул. Ошого буну жагына силер өзүңөр көңүл бурсаңар, ушу билим берүү тармагындагылар, мына билим берүү министрлиги ушулар көңүл бурса жакшы болот. Мына ыраматтылык Каныбек Исаков министр мезгилинде аябай бул китебимди мен ага белек берсем, аябай жылуу кабыл алып, бул боюнча көмөк көрсөтөм деп элем. Тилекке каршы ал иним кайтыш болуп кетти. Эми ойлойм, эми жаңы министр деле эл үчүн, жер үчүн, эл билим берүү тармагы үчүн күйүп пышкан жигит Алмаз Бейшеналиев. Ойлойм ал дагы бул ишти колго алып, мына китептер дагы жайылтуу боюнча, газеттер дагы мына жайылтуу боюнча эми тиешелүү чараларды көрөт деп ойлойм. Себеби эмнеси болсо дагы биздин кыргызды кыргыз кылган, атыбызды дүйнөгө чыгарган эки гана инсаныбыз бул. Бул Манас менен Чыңгыз.
Ошол аркылуу гана бизди дүйнө жүзү билет. Ошон үчүн жанагы силердин передачаңардын эле ураны Манастан аянбай калайык деп ушу Манас үчүн эми өркүндөшүнөн жайылтышын бул биздин ушу өзүбүздүн ата бабаларыбыздын алдындагы ыйык милдетибиз. 500 миң сапырды элестетип көргүлө, 500 миң сапырды мээсине сактап, ушунча көркөм айтып, кылымдардан бери айтып келаткан ата бабаларыбызга рахмат айтышыбыз керек. Мына биз 5 миң сапырды эмес, биз 4 сапырды жаттай албай кандай жинде болобуз. Мына мен өзүм китепти жаздым, мына 5 томду жаздым, бирок мен ушу Манасчы болуп алышыма көзүм жетпейт. Миллион кишиден бир 2-3 Манасчы болушу мүмкүн жок. Жана Радлов деген баягы түркөлүк бул биздин жерге келип, анан элдер менен баягы элди байкап, элдин турмушун анан фольклор чогултуп, өзеки адабият чогултуп жүргөн адам да. Анан муну жазганы бар да. Кыргыздар сөз баккан эл деп. Себеби Манасчы Манас айта баштаганда карыядан жаш балага чейин ушундай кунт кой болуп калат депчи. Бул кыргыз эли сөз баккан эл деп баа берген да. Чыны менен ушул Манас жомок аркылуу биз жомок десе аны бир орустун сказкасы деп которуп алдык да. Кыргыз бизде Манасчылардын баардыгы өздөрүн жомокчу деп атаган. Мен Манасчымын деген эмес, жомокчу деген. Кийин эле мына 60-жылдардан кийин Манасчы деген термин кирди. Анан Себетейчи Манасчы деп кирип атат. 3 жылдык. Анан менимче мынакей сиз дагы ушул кыргыздын байыркы таберик, ата бабадан келаткан таберик улуу сөздүн учун баягы кармап учугун ошону элге жеткизип, ошону кийинки буундарга жеткизүүгө кылган аракетиңиздин акыбети кайтат деп ойлойм. Кудай буйруса, туура бүгүнкү күндө биздин жаш муундар көбү баягы сотка менен, интернет менен, Instagram менен, YouTube менен, WhatsApp менен жашап калбадыкпы. Анан менимче бул китептин бир жакшы бир артистке көркөм окуй турган, көркөм окутуп, электрондук версиясын дагы жарыялаш керек деп ойлойм. Ошол эле YouTube'га, ошол эле Instagram'га, Одноклассникке коюп койсо, кийинки жаш муундар ошол техникалык каражаттардын жардамы менен дагы ушуну китебиңиз менен таанышат, романыңыз менен. Жора. Бул боюнча мен өзүм да ушу багытта иштеп, азыр эми мына YouTube'da роман эпос деп туруп ушу канал ачып, Facebook'tan ачып, муну эми акырын эми бир гана кыргыз тилде эмес, мен айтып атпаймынбы, орус тилде дагы экинчи томду азыр бүтүрүп жатам, котормосун. Ошо орус тилдүү биздин мекендештерибизде толтурады. Кыргызчаны жакшы билет. Алар үчүн анан кийин башка мына СНГ, башка дүйнөдөгү элдер үчүн эми англис тилин жакшы, мурдакыдай билбесем да унутуп калсам, мен орус тилин эми жакшы билем. Мен орусча романдарды дагы жазып жүргөнмүн. Ошого бу романды эле орусчасы эле түзүк эле деңгээлде жазылды. Ошонун баардыгы сиз айткан YouTube кылып чыгып, анан азыр электрондук вариантын даярдап койдум. Бу аудио китеп кылып даярдап, эми азыр көпчүлүк жаштарыбыз өзгөчө китеп окубайт да. Канды жакшы көрөт, ыркатары. Ошого макул да азыр аудио китеп кылып анда бүт баарын даярдап койдум. Себеби муну азыр дагы бир айтып кое турган өзгөчөлүгү эпосубуздун. Муну биз сөзүбүздүн башында айтпадык, 1000 жылдык деп. Мен мындай карап көрсөм, бул 1000 жылдык китеп эмес. Бул 2000 жылдык да китеп эмес. Мунун менин оюмча да, мен өзүмдүн оюмча мунун жашы кеминде 5000-6000 жыл. Өзүмдүн оюмун далилдик катары айтайын. Мына биз Манасты карасаңыз, окусаңыз, бул жерде Айкожо деп атабыз, мусулман. Манас намаз окуду деп атабыз, мусулман. Көрсөтүп атат. Бирок Манастын Сагынбайды аласыз, Саякбайды, башка Тоголок молдонун варианттарын аласыз. Ал жерде биздин мусулмандар үчүн эң ыйык болгон майрам Курман айт, орозо айт жөнүндө бир ооз сөз жок аба. Орозо жөнүндө бир ооз сөз жок. Китепти мен атайын ушуну изилдеп чыктым, барып экен десем, бир жерде жазылган. Эми бу биздин турмушта бардык нерселерди жазып аткан энциклопедия кантип ушундай ыйык нерсе жөнүндө жазылбай калсын деген ой туулат.
А бул эмне деген да айгинде? Бул деген демек Манастын орунда жума Курман айт, Ороза айт деген нерсе мусулманчылык болгон эмес. Биз мына мусулманчылык 630-жылдан баштап эсептеп 610-жылдан баштап Мухаммед пайгамбар 40 жашында динге кирип даават кыла баштагандан эсептесек, биздин эпос андан чоң болуп атат. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсе муну биздин азыр теңирчилер. Бу Теңир Манас, бу Манас теңирчи болгон деп жатыр. Мына азыркы айтканда буддист деп атат. Жок, теңирчи деген буддист эмес. Жок, буддист эмес, идолопоклонниктер, бутпарастар. Жок. Андай эмес. Себеби кыргыз эли байыркы замандан эле бутпараст болгон эмес. Отко сыйынган да, тоого сыйынган эми. Булар Көкө Теңирге, бир кудайга сыйынган. Кыргыздар Теңир деп айткан, Көкө Теңир деген ал асманда, көктө деген дагы анын жалгыздыгына, жараткан жалгыз деген эмелер бар да. Манасты мына Сагынбайды айтып атсаңыз, сыйынганы Көк Теңир, кийингени Көк Темир деп атпайбы? Туура. Анан бул жерде жалгыз единобожие жөнүндө болот. Туура айтасыз. Эми караңыз. Теңирчилер дедиле, башка мына ошого окшош зарастризм деп коебуз. Мына зарастризм отко сыйын. Да, ошолордо эң кыйык майрам кайсы? Норуз. День весеннего равноденствия деп коет, Норуз. Бирок китепти карап чыктым мен, балким ошо мезгилде десем, бир жерде Норуз майрамы жөнүндө да бир ооз сөз айтылган эмес аба. Туура. Бул эмне дегенчи? Бул биздин эпосубуз андан дагы улуу экен. Ага чейинки мына биз тарыхтан билебиз, первобытный община алгачкы община строй деп атпайбызбы? Түзүлүш. Ошо кезге барып такалып атат. Мунун бир далили катары мына сиз адабиятчы катары билесиз, биздин эң байыркы эпосубуз катары эң байыркы эртөштүк эсептелет. Эртөштүк жердин астына түшүп, алып кара куш менен чыгып кайра чыкты деп атат. А ошол эртөштүк мына Манаста каарман болуп жүрөт. Манас болуп жанагы Көкөтөйдүн ашында, Жолой Батыр балбан күрөшкө түшөм дегенде кыргыздардын баары, казактардын баары корккондо Кошой бабабыз кана жигиттер балбанга чөшүңөр деген ошондо эртөштүккө да кайтат. Эртөштүк балам, балбанга чөшүм дегенде эртөштүк аттың аба. Мен жакында гана мына жердин астына түшүп, ушул жердеги дөөлөр башкалар менен чабышып, алсырап күчүм кетип турат. Мейли, бирок мен ушу уят кылып коем. Уят болбош үчүн эли журтумдун намысы абел үчүн азыр күрөшкө чыгам дегенде Кошой айтат, балам сен алсырап буга Жолой балбанга алын жетет, кой деп токтотуп койгон. Көрдүңүз, эртөштүк бул жерде каарман болуп атат. Болгондагы бул Манастын алдында кичи каарман болуп атат. Башкы каарман. Муну өзү эмне деген бул мынандай окумуштуулардын айтышы боюнча эртөштүк бул алгачкы эң биринчи алгачкы общиналык строй мезгилиндеги каарман, ошо кезде түзүлгөн эпос деп атат. Ошо кезде тотемный мына Жолбордтун башын, Кашкырдын башын, Бөөрүнүн башын буланда тотем кылып туруп, ошону өздөрүнө сыйынып жүрүшкөн ошо мезгилдеги эпос болушу мүмкүн деп мен ойлойм да. Тотем дегенде дагы баягы туура эмес трактовать этип жүрүшөт. Бул ага сыйынган эмес. Просто ошол колдоочум деп эсептеген. Да. Баягы тотем катары, белги катары эсептеген. Белги катары эсептеген. Тотем деп ошону айтат. Баягы бөөрүнү же жылкыны мына бүгүнкү күндө деле тетиги Фуй кыргыздарында мен болгом. Алар үйлөрүнө баягы үйүндө жылкысы жок болсо жылкынын сүрөтүн илип коет экен. Анан бул эмне десе, бул биздин баягы тотемибиз деп коет. Ошо кездеги мына Норуз, алардын баардыгында Норуз бул как жаздын келиши, кыштан бошондук, эсен аман чыкты деген тарихтеги бул кубанууну билдирген майрам болгон. Бирок ошо майрам жөнүндө дагы эпоста бир ооз сөз айтылган. Бул эми мен ойлойм, бул майрамдагы адамдардын аң сезими өсүп, жанагы тарыхтан билебиз, темирди иштете баштагандан кийин темир баягы куралдары пайда болуп калып, аң сезими өсүп, излишки производство, Энгельстин бана возникновение частный собственность капитала дегенди билебизби? Ошондон ашыкча мыналар производстволор пайда болгон, бири бай, бири кембагал болуп болгондо биз бир сааттан ашык убакыттан бери сүйлөшүп атабыз. Сөзүбүз
аягына чыкчудай эмес чынында. Себеби Манас бул океан, Манастын ичинде адам турмушундагы бардык нерселер камтылган. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин коногубуз Төлөнбай Токтосунович Жолдошев мырза болду, жазуучу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын консультанты. Төлөн мырзанын мындай кара сөз менен Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде жазылган 5 бөлүктөн турган, 5 томдон турган романы жөнүндө сөз болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын бүгүн биздин студиябызга китептериңизди көтөрүп келип, кыргыз эли билсе экен деп, кыргыз элине жаштарыбыз ушул китептерди окуса экен деген жакшы тилегиңиз менен келип отурабыз. Кудай кааласа, биздин телекөрөрмандар дагы сиздин китептериңизди көрүп ойлонуп аткандыр. Эгер китепти кайдан алышса болот, кайсыл дүкөндөрдө бар, ушул жөнүндө дагы бир ооз айта кетсеңиз, анан сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Эми бул менин айтканымдай, бул китеп 150 экземплярдан чыгып, аз эле санда азыр мына дүкөн магазинде, мен Бишкекте раритет магазинде гана турат бул. Башка жерде жок. Мына газет болсо азыр өзүңөрдүн райпочталардан, байланыш бөлүмдөрүнөн сурасаңар болот. Эми мына китеп буюрса чыккандан кийин мен бардык китеп дүкөндөрүнө коеюн деген ниет бар. Ошол жерден алсаңар болот. Анан кийин менен буюрса мына роман газети менен азыр артында эми телефон номерлерин да жазып коем. Ким алгысы келсе кошумча түрдө эми анда мен ушул жерде ушу телефон боюнча кайрылсаңар, буюрса менден дагы түздөн-түз алсаңар болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Kara deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çangı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çangı karasa.